Сырткы рынокта атандаштыкка туруштук берүү үчүн өндүрүштө улам жаңы технологияларды колдонууну улантыш керек. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн экспортчу компаниялары менен болгон жолугушуусунда атамекендик продукциянын сапатын жакшыртуу жана көлөмүн көбөйтүү тууралуу сөз кылды. Өкмөт башчы экспортчуларга ар тараптуу колдоо көрсөтүүнү улантат деп баса белгиледи. Тышкы рыноктогу атаандаштык майданында күжүрмөндүк кылган өндүрүш тармагындагы ишканалар жана биримдиктер өкмөт башчынын колунан сыйлыктарды алышты. Ушул жылдын биринчи жарым жылдыгында Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдик ичинде эң мыкты жыйынтыктарды көрсөттү. 2017 жылдын 6 айында ички дүң продукциянын көлөмү дээрлик 6,5%ды түздү. Ал эми өндүрүш 32%га өскөн. Былтыр ушул маалда 17%га түшүп кеткен экспорт 5 айдын жыйынтыгы менен 30%га чейин көтөрүлдү. Өкмөттүн залында чогулган адамдардын бардыгы дал ушул оң динамикалык жыйынтыктарга салымын кошкон ишкерлер. Сооронбай Жээнбеков Евразестин талаптарына ылайык экспорттук инфраструктурабызды өнүктүрүү өкмөттүн көңүл борборунда болуп келгендигин белгиледи. Бирок биз дагы өкмөткө мебинич келгенде экспортту эң приоритеттүү багыт деп өзүбүз кабыл алганбыз. Ошонун үстүндө дагы мына кыска мөөнөттө иштедик. Кыска мөөнөттө ушу биздин экспортко чыгып аткан кайра иштетүүнү жайына экспортко чыгып аткан ишканаларга жардам берүү бул ошол биз Евразеске киргенде ошо талаптар коюлган. Ошо инфраструктураны жакшыртуу, өнүктүрүү боюнча мына абдан жак каражаттарды бөлүп колго алдык. Өкмөт башчынын колунан Кыргызстандагы экспорттун өсүшүнө салым кошкон өндүрүш жетекчилери сыйланды. Алар Евразестин бирдиктүү реестрине кирген жана продукциялары Евразиялык альянста эле эмес, Евро биримдик ичинде да атандашууда. Мисалы, Казим Каракетовдун компаниясы 7 жылдан бери тышкы рынокко Кыргызстандын балын чыгарат. Бүгүн анын экспорттук тизмесинде 22 өлкө бар. Постоянно в мире меняются требования. Ар дайым дүйнө жүзүндө талаптар алмашат, татаалданат. Биз бул талаптарга жооп бергенде үйрөнүшүбүз керек. Бул талаптардын жардамы менен биздин өндүрүштүн сапаты өсөт. Адистердин кесипкөйлүк даражасы да көтөрүлөт. Ал бул техникалык регламент мен үчүн кыйын деп отуруп албай, эл аралык деңгээлге көтөрүлүш керек. Негизи чоң кыйынчылыктарды башыңан өткөрүп, продукцияңды дүйнөлүк талаптарга дал келтирип чыгара баштасаң, артыңды карагың келбей калат. Ушундай эле жоопторду өкмөттүн сыйлыгына ээ болгон башка өндүрүш жетекчилери дагы айтып жатышты. Алар продукцияны тышка чыгаруу тоскоолдуктары Евразестин же үчүнчү өлкөлөрдүн катуу талаптарында эмес, ишкерлердин өжөрлүгүнө байланыштуу экенин айтышат. 18-20 саат иштегенден кийин ошо бизнесте өзүнө түйүнүнө жетебиз да. Точно так же альпинист тоонун башына жетпегече ал не альпинист. Кыргызстандын 138 өлкө менен соода экономикалык алакасы бар. 2016 жылдагы тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмү $5,5 миллиард түздү. Ушул жылдын январь-июнь айларында $2,272,3 миллион жана өткөн жылдын январь-июнь айларына салыштырмалуу 15,8%га көбөйгөн. Экспорттук ташып келүүлөр 30%га жогорулады. Экспорттун өсүшү Евразия экономикалык биримдиги өлкөлөрүнө 29,3%га, үчүнчү өлкөлөргө 30,3%га, Европа биримдигиндеги өлкөлөргө 44,3%га көбөйгөн. Албетте өкмөт тарабынан экспорттоого бардык шарттар түзүлүп жатат. Аккредитациядан өткөрүлгөн лабораториялар менен сертификация органдары Евразия экономикалык биримдигинин бирдиктүү реестрине киргизилүүдө. Ветеринардык, фитосанитардык лабораториялар ремонттолуп жана ирилештирилип жатат. 4 фитосанитардык лаборатория ремонттон өткөрүлүп, жабдылды. Биз экспортко чыгып аткан, кайра иштетип жаткан биздин мекеме ишканаларга 6%га чейин процент төмөндөтүү кече жакында кол койдум дагы 3,5 миллиардка чейин чыгарыш боюнча бул маселени. Өткөрүү пункттары мына билесиздер, автоматташып камераларды коюп ал жерге. Ал жердеки очередтерди жок кылып, биздин экспортко чыгып атканда токтотуш өтүү боюнча маселелерде дагы эле проблема бар. Анын үстүнө мына иштеп атабыз. Былтырлары өндүрүштү сыртка чыгарууда кыйынчылыктар болсо, быйыл дыйкандарыбыздын, ишкерлерибиздин сырткы рынокко чыгуусуна тоскоолдуктар жок дейт өкмөт башчы. Сооронбай Жээнбеков бул иштерди жасаганга көмөк көрсөткөн мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрүн да сыйлады. Премьер-министр өкмөт бизнес менен биргеликте өлкөнүн экспорттук мүмкүнчүлүгүн артыруу боюнча аракеттерин уланта берерин ишендирди.